Салам достор, биздин Айдана TikTok рубрикасы уланууда. Бүгүн бизде конокто Наргиза айым. Наргиза эже дүйнөдөгү эң чоң финансовый корпорациялардын биринде QA инженер болуп эмгектенет. Бир бала, бир кызды кошо тарбиялап, карьераны дагы, үй бүлөнү дагы алып кеткен апакелерибиздин бири. Айта кетсем, Наргиза эже буга чейин биздин вебинарларыбыздын биринде да конок болгон. Рахмат, Наргиза эже. Өзүңүз тууралуу бир аз айта кетсеңиз. Баарыңыздарга салам. Мен Наргиза, ошо эки балам бар. Бир балам 6,5 жашта, бир бала кызым 3,5 жашта. Ошо азыркы учурда QA инженер болуп, JP Morgan Chase банкында иштейм. IT программированияны окуган эмесмин. Өзүм тилдерди гана окугам буга чейин. Бул ушул жумушка келгенче ITге такыр кызыккан эмесмин. Ортодон бир аз эмне болуп келип калдым. Инстаграмда сүрөттөрдү коебуз го толтура. Ошол сүрөткө бир күнү эле бир сүрөттү жакшыраак жасайын деп, анан фотошопко кызыгып кеттим. Ошондон баштап эле IT жөнүндө кызыгып баштадым. Анан ошо башталганы ошо QA менен баштадым. Программированиянын ар кандай багыттары бар. Анын арасынан балким жеңилиреги ошо QA болушу мүмкүн. Бирок азыркы учурда Кыргызстанда QA программирование өнүгө элек. Келечекте дагы келет болуш керек. Биринчи ошо development өнүккөндөн кийин QA дагы келет. Мен чоң проектте иштейм. Бул проекттин үстүнөн 100га жакын киши иштейт, 10га жакын команда, ар бир командада 10-12 кишиге чейин команда составы ошондой. Биздин компанияда деле автоматизация жаңыдан келип атат. Ошол 100 киши иштеп атат, арасынан 4 командасынын ичинде мен автоматизацияда жалгызмын. Ал эми башка командаларда бар, бирок ушу UI тарабында 4 командада мен жалгыз иштейм. Жаңы эле мага жаңы башка проект берип атышат. Ал проектте ошо бэкэнддагы, database-дагы бар болот буюрса. Биздин командада кишилер көп болгондуктан бардыгыбыз бир комнатага батпайбыз. Или там актовый залга барышыбыз керек болуп калат. Анан ага көп убакыт кетет, ар бир адамдар чогулганча. Биз аяка барбай эле бүт жумуштун баары имейл менен бүтөт. Skype, видеозвонок, ушу сыяктуу азыр сүйлөшүп аткандай эле ошондой видеозвоноктор бар. Skype болбосо биз компаниянын өзүнүн ички видеозвонок эмеси бар, инструмент тулу бар. Ошо менен колдонобуз. Азыр мисалы карантин учурунда үйдөн иштеген ыңгайлуу болуп атат абдан. Анткени биз уже көнүп калганбыз. Жалаң эле имейл менен, Skype менен уже иштегенге көнүп калганбыз. Эч нерсе өзгөргөн жок. Бир эле айырмасы жумушка барбайбыз. Анан азыр балдарда мектеп жок, садик иштебей аткандыктан менеджмент абдан түшүнүү менен мамиле кылып атышат. Именно ошо компания менен, команда менен чогулуш болуп аткан учурда балдарыбыз кызыгып келе берет. Булар эмне жөнүндө сүйлөшүп атат деп. Анан ошо азыр менеджерлер айтат, эч нерсе болбойт, балдарыңар келе атканын түшүнүп атабыз. Садик иштебейт, мектеп иштебегендиктен ага капа болбогула деп азыр бүт балдарыбыздын баары менеджерлер менен таанышып, команда менен баарыбыз балдарыбыз таанышып чыгышты. Сиз өзүңүз азыр жасап жаткан ошо QA инженер болуп иштейм деп жатасыз. Ушуну жалпак тил менен түшүндүрүп бергенде кандай жумуш, бул кандай нерселерди жасайсыз, айтып бере аласызбы? Мен көбүнчөсү UI тарабында иштейм. Адамдар веб-сайтка байланыштуу, адамдарга көрүнө турган тарабында иштейм. Биз чоң корпорациялар менен иштейбиз. Азыр девелоперлер веб-сайт жасап атканда, ошол туура иштеш керек да. Мен ошол туура иштеп атабы, же иштебей атабы, ошону текшерем. Англисче quality assurance деп коет. Ошо качествосын текшерип, ошол мисалы определенный кнопканы басканда туура жерге алып барып атабы, туура сөз чыгып атабы, туура иш кылып атабы, ошол веб-сайтты текшеребиз да. Биринчи мисалы девелоперлер жасайт, девелоперлерден кийин manual тестерлер текшерет. Алардан кийин анан автоматизация кылып, ошо manual тестерлер ар бир деталин жазып чыгышат. Ар бир үтүр точкасын жазып чыгат, мен ошону автоматизация кылам. Автоматизация деген ошол эле мисалы бардыгы билгендей Instagram же Facebook'ты алалы, ошол эле
логин кылыш керек, атын, фамилиясын киргизип, анан киргенден кийин ал жерде, например, профиль деген функциясы чыгыш керек, пост деген там кнопкасы чыгыш керек. Ошолор чыгып атабы, адамдар сөздөрдү жазганда сөздөрү чыгып атабы, адамдар жакты деген кнопканы басканда ошол жакты болуп иштеп атабы же иштебей атабы, ошонун баардыгын карап чыгыш керек, элдерге колдонорго чыкканга чейин. Мен ошону текшерип иштейм. Аябай кызыктуу экен. Ар бир нерсенин артында особенно сиз автоматизация деп жатасыз. Автоматизация аркылуу сиз жумуштарыңыз күндөн күнгө жеңилдеп, кыскарып баратыптыр да. Мурун ушунун баарын ар бирин кол менен басып текшерип чыккан адистер болсо, сиз ошонун баарын автоматтык түрдө код жазып, ошо код иштетип жатат да, мындай айткандачы. Код жазам, ошону иштейт. Мисалы, аны бир кнопканы басып коесуң, run деген айтиге кызыккандар болуш керек. Run деген басканда уже өзү барып логин кылат, өзү барып, например, сүрөт жүктөш керек болсо, сүрөттү жүктөйт. Анан сүрөт жүктөгөндөн туура результат чыктыбы, ошону текшерет. Сөздөр туурабы, кнопкалар иштеп атабы, ар бирин басып текшерип, анан actual жана деген результаттар болот. Кандай болду деген результат, ошол текшерип, аягында результатын айтат. Азыр 2 жумада 1 ошол элдерге жаңы өзгөрүүлөрдү чыгарып баштадык. Буга чейин 2 жыл жөн эле проекттин үстүндө иштеп атканбыз, чыга элек болчу. Ошо жакында эле чоң релиз деп коет, элдерге жаңы эле элдерге чыгып баштады. Анан ар бир чыгаардын алдында мен ошол өзүмдүн кадамдарымды кайталап, текшерип, аны иштетип, run кылышым керек. Аябай кызыктуу экен. Бул IT сиздин канчанчы кесибиңиз, буга чейинки кесибиңиз кандай болгон? Ошол жөнүндө бөлүшсөңүз. Мен өзүмдүн кесибим тилдерди окугам. Өзүмдүн кесибим боюнча бир-эки эле ай иштедим го. Мугалим болушум керек болчу тил боюнча, бирок ал боюнча ошо 2 ай иштеп эле анан кайра иштеген жокмун. Ар кандай жумуштарда иштегем, өзгөчө жаңы Америкага келгенде билбейсиң көп нерсени, тем более тил дагы башкача үйрөнүш керек. Ошо эң биринчи жумушум официант болчу. Андан кийинки жумушум эме болду, электрический компанияда торговый агент деп коет. Ар бир эле адам ушундай жолдордон өтсө керек. Эң жакшы жумуштардын бири ошо IT жумуш экен. Буга чейин билген эмесмин, азыр иштеп көрүп аябай жагыкты. Эгер көп кичинекей чагымдан баштап окуган эмес болсоң, жаңы баштаганда оор болот. Бирок бир аз чыдап окуп койсоң, андан кийин жумушуң жеңил болот ошо. Туура айтасыз. Үй бүлө менен карьераңызды, жумушту чогуу алып кетүү үчүн канчалык кыйынчылыктар болуп жатат? Азыр сиз 2 баланы тарбиялап жатасыз. Эң жеңил, эң жакшы жумуш болгон себеби ошо мен үйдө балдарды азыр үйдөн иштеп, азыр үйдөн окутуу болуп атат. Ошо түштө обедке перерыв учурунда баламдын сабагын окутам. Сен күнүңдүк жумушуңду бүтүрсөң, сен эртең менен бүтүрөсүң, кечинде бүтүрөсүңбү, ал маанилүү эмес. Сен ошону бүтүрсөң эле болду да. Көпчүлүк учурда, мисалы, азыр магазиндерге кечкисин барганда киши көбөйүп кетет, очередь болуп. Анан мен мисалы менеджерге же командага эле жазып коем, мен 1 саатка же 2 саатка жок болом, продукт алышым керек деп жазып койсоң, эч ким эч нерсе дебейт, баардыгы түшүнөт да. Ошол эле кээ бир учурда мисалы балдарга көбүрөөк внимание керек болуп калат. Ошондо жумушту мисалы эртерээк бүтүрүп, балдарга убакыт бөлүп, баларга ойнотуп, тамагын берип, анан алар уктагандан кийин кечкисин ошол жумушуңду бүтүрүп койсоң болот. Ошо Гибкий графиги жакшы дейсизби? Жакшы. Азыр балам менен үйдө отуруп иштегенди көрүп атат дагы, анан мен дагы сени туурап иштегим келип атат деп атат. Балам 6,5 эле жашта. Өзүңүз азыр IT кесиптин ээси болгон адис катары бүтүрүүчүлөргө кандай кеңеш берет элеңиз? Кесиптер абдан көп. Ар бир ойлор башкача, ар бир адам кызыкчылыгы башкача.
кээ бирлер мисалы ата энесинин эмесин уланткысы келет ишин. Кээ бирлердин кандайдыр бир өзүнүн аябай кылып жүргөн, кылгысы келген нерсеси бар. Эгер ошолорду кылгыңар келсе, ошону кылгыла. Эч ким кылыш керек да, ошону эч ким кыйнабайт. Эгер силер эмне тандайм азыр деп билбей турган учур болсо, ойлонуп аткан учурларыңар болсо, эки тараптын ортосун тандаш керек болсо, анда мен ошо биринчи айтини кеңеш бермекмин. Анткени келечек бул программированиеде азыр мисалы ушул өзгөчө карантинде жакшы сабак болду окшойт. Анткени көп программирование тармагында иштегендер үйдөн эч үзгүлтүксүз иштеп жатышат, а башка жумушка барып келип иштеп аткандар кичине кыйналып иштей албай калышты. Демек, келечекте программирование дагы өнүгөт. Эми көп дагы компаниялар веб-сайт жасап башташат, өзүнүн ушундай ситуацияларга өздөрүн даярдап башташат. IT келечекте дагы аябай өнүгөт деп ойлойм. Ошондуктан силер ойлонуп жатсаңар, ошо ойлонбой эле айтини тандагыла. Анан дагы мисалы азыр кээ бир адамдар уже өзгөсүн тандап алышкан, анан иштеп атат, бирок балким жумушу жакпай аткандырбы, или жумуштан кыйналып аткандырбы, жумушу канааттандырбай атышы мүмкүн бир адамдарды. Ошондой ситуацияда болсоңор, анда айтиге келгиле, абдан жакшы. Мен бир дагы адамды көргөн жокмун мындай. Бекер эле айтини окуп турмун, айтини окубашым керек экен деген адамды такыр көргөн жокмун. Мен көп эле адамдар менен мамиле түзөм. Анан азыр дагы иштеп атканда, мурунку жумушумда деле иштеп атканда, кээ бир адамдар ошо өзүнүн жумушун жаман көрүп айтып калышат да. Ушундай да жумушта кантип иштесе болот, ушундай да жумуш болобу депчи. Мен деле мурун ойлочу эмесмин, жумушту да жакшы кылса болобу депчи. Мурун ошентип ойлочумун. Программирование абдан жакшы экен, кызыктуу. Мага ошо эң биринчи күндөн баштап эле абдан жаккан. Баштап алсаңар, ичине кирип кетесиңер, если силердики кандайдыр бир страсть деп коет го, аябай кызыкчылык көбөйүп кетсе, силер чоң ийгиликтерге жетишиңер мүмкүн да. Анткени IT абдан чоң, келечеги дагы чоң. Силер азыр окуп баштап, балким кеч болушу мүмкүн, силер кеч болуп калды дешиңер мүмкүн, бирок силер абдан кызыгып кетсеңер, силер бат эле мисалы үчүн компания ачып алышыңар мүмкүн. Программирование боюнча, мисалы, стартап көп компаниялар бар. Идеянын баарын, башыңыздагы бүт идеянын баарын стартапка технология аркылуу визуализация кылса болот деп айтсак болот да. Канчалык көп идеясы бар, анан креативный адамдар бул жашоодо IT менен, технология менен аны ишке ашыра алат. Бирок элдердин баары эле буга чейин айтып келет. IT жакшы, ITнин бул жагы жакшы, тиги жагы жакшы деп. Сиздин көз карашыңызда ITнин жакшы жактарын айтып келдиңиз. Анын бунун дагы жакпаган жактары барбы? Мурун мисалы ITде айтышчу, ошо программисттер ошо компьютерде отуруп алып эле иштей берет, элдер менен сүйлөшпөйт деп. Азыр IT өзгөрүлгөн. Азыр agile деп аталат. Ошо көп элдер менен сүйлөшөсүң, адамдар менен карым-катнаш кыласың. Жөн эле отуруп иштей бербейсиң да, мынча элечи. Бул абдан кызыктуу жумуш. Жаман тараптары эмне болушу мүмкүн? Билбейм, компьютер көзгө зыянбы? Менден деле ошентип сурайт, компьютер көзгө зыян. Анан мен айтып коем, эми азыр кайсы жумуш бар компьютерди колдонбогон деп. Балким хорошо, программист болсоңуз, IT багытында бир адис болсоңуз, компьютер менен иштейт экенсиз. Бирок кайсы кесип бар компьютер колдонбогон? Бухгалтерлер дагы колдонот, жада калса врачтар дагы колдонот. Бүт репорттун баарын, пациентке керектүү информациянын баарын азыр бүт информационный диджитал болуп калган компьютердин ичинде. Ошого айтам, кааласаңыз дагы сиз экрандан качып кутула албайсыз. Телефонуңузду карайсыз, Instagramга, Facebookка киресиз, YouTube'дан видеолорду көрөсүз. Андан көрө экран карап туруп акча тапкыла дейм да. Анан азыр мисалы ошол эле кайра эле технология өнүккөн себептен ар кандай коргонуучу эмелер бар, защитный
эмне деп коет, shield деп коебу. Аха. Экранга коюп койсоңор көзгө деле андай зыяны көп болбойт. Азыраак болушу мүмкүн. Ошо мындай коргонуучу эмелер бар, ошо очкилер бар, мисалы ошолорду колдонсо болот. Көбүнчөсү ошо мен азыр көп отуруп балким денеге зыян деп айтышым мүмкүн, бирок бул силер кыска убакыт бир аз иштеп туруп, мисалы ар кандай көнүгүүлөр жасап койсоңор болот. Ошол мисалы башка жумуштан эртеден кечке иштеп, балким силер басып иштесеңер бутуңар чарчайт, бирок ар кандай көнүгүүлөрдү жасай албай каласыңар. Мында отуруп чарчабагандыктан силер туруп жумуштан кийин кичине ошо көнүгүүлөрдү жасап койсоңор бүт баардыгы кетет да, мисалы силер отурган зыян десеңер. Андан башка Этинин минусы жок дебейсизби? Дагы суралган көп суроолор. Мен азыр жаңы баштап жатам, новичокмун. Анда сиз кайсы багыттарды сунуштайт элеңиз? Кайсы багыттар актуалдуу? Эмнеден баштасам болот дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы көп чоң компаниялар заранее бир тилди тандап алышы мүмкүн. Бирок мисалы мен чоң компанияда иштейм. Бизде бүт тилдер бар. Java дагы бар, C# дагы бар. Мен азыркы иштеп аткан проект мурун .NET менен жазылыптыр, азыр кайра Java өткөрүп атат. Python дагы бар, JavaScript бүт бардыгы бар да. Мисалы кичинекей компанияда иштесеңер, аякта балким бир тил болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда ошо команда өзүңөргө тандатат да, мисалы кыйнабайт, только ушуну колдон деп айтпайт көбүнчөсү. Сен кайсыны силер мисалы команда чечет да, силер кайсыны колдонгуңар келип атат, ошону колдоно бергиле дейт. Главное бизге жакшы результат жасап бергиле дейт. Мисалы даже мен өзүмдүн эле жумушумду айтайын, мен жаңы барганда мага айткан, бизге баары бир сен эмне колдоносуң, сен каалаганыңды колдоно бер деген. Мен ошо азыр колдонгон тилдерим Java. Анын Java жалгыз эмес, анын тегерегинде ошо жардамчы эмелер бар да, тул деп коет, ошо жардамчы. Мисалы Selenium, ошол менен автоматизацияга Selenium колдоном, ошо Maven, JUnit, азыр ошо API, Database, SQL кошулуп баштады. Силер аз тандап аткан учурда кайсы тил болбосун, силерге кайсы окуганга азыр кайсы ыңгайлуу болуп атат, C# болсо C#, Java болсо Java, Python болсо Python окуй бергиле. Бир тилди башынан аягына чейин жакшы окуп чыккыла, бүт бардыгын билгендей болуп. Эгер силер бир тилди үйрөнсөңөр, башкасын оңой эле алып кетесиңер. Кичинекей компанияда иштесеңер, силерге даже айтышы мүмкүн, өзүң каалаган тилди тандап ал деп. Чоңураак компанияда иштесеңер, аякта аябай көп командалар бар. Башында балким сен C# кошулсаң, кийин балким тиякта Java команда бар или Python дагы команда бар, ошолорго которулуп кетсе болот да. Ошол себептен айтып аткан себебим, биякта мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Туура айтасыз. Бир нерсени башташ керек дебейсизби? Аягына чыгаргыла, жарым жолдон аягына чыгаргыла, анан жакшы ийгилектерге жетишет да. Рахмат кеңешиңизге. Анан азыр сиз элестетсеңиз, 11-классты бүтүп жаткан бүтүрүүчүсүз. Сиз ошо өзүңүзгө кандай кеңеш берет элеңиз? Ошо 11-де бүтүп атканда мен ошо программированияны такыр ойлогон эмесмин. Ал убакта аябай коркунучтуу болчу. Кимдер кирип атат деп угуп коюп, ошону кантип кылышат деп койчумун. Анын үчүн хакер болуш керек да, өзгөчө телевизордо көрсөң, аябай хакерлер там толтура жумуштарды кылып атканын көрөсүң. Бирок киного аябай өзгөчө ситуацияларды гана чыгарат да. Анан кинону элестетпегиле, анан эмеси толтура. Мисалы эле айтып кетейин, мисалы айдоочулар, водительдер. Дүйнө жүзүндө Формула-1 деген мисалы эң мыкты айдоочулар бар, Бирок ошол эле айдоочулар бар эмес да. Андан башка менин оюмча бир 90% калк машина айдаганды билет да. Анткени это керекчилик, это необходимость деп айтылып атат. Ошо программированиянын дагы ошондой тарабы көп, аябайчы. Анан
сен там выдающийся Стив Джобс болбосоң деле там аябай там Цукерберг болбосоң деле андан башка кылчу жумуштар аябай көп. Мисалы азыр ошо 11-ди бүтүп атсаң туура чечим кабыл алыш керек. 11-ди бүтүп атканда негизи ар кайсысын ойлой бересиң, кайсы туура чечим экенин билбейсиң, оюң тиякта биякта болот. Если акыркы чечим кабыл элек болсоңор, ошо программирование жакка жолдомокмун. Кааласаңар ошо жеңил тарабынан баштагыла, ооруна секириш балким кээ бир адам үчүн оор болуп калат или стресс болуп кетиши мүмкүн. Жеңилирээгинен баштагыла, бир аз баштап алгандан кийин анан өзүңөр андан ары кылып кетесиңер. Ошол эле 11-класс бүтүп атканда деле кайра айтарым, ошо кээ бирлердин аябай кылгысы келип, аябай там кылгысы, только мен ушундай болом деп кээ бир адамдар чечет да. ооба. Ошо мисалы кээ бир дизайнер болгусу келет, кээ бир адамдар врач болгусу келет, кээ бир адамдар ырчы болгусу келет. Ошондой тилегиңер болсо, оюңар болсо, анан ошол ишке ашып кетсеңер баргыла. Адамдын эмесин бузбош керек. Бирок ошо чечим кабыл албай аткандар, кыйналып аткандар, ойлонуп аткандар сөзсүз түрдө программирование аркылуу. Силер коркпош керек. Англисче жакшы макал бар. You never know what you are capable of unless you try it. Сен аракет кылып көрмөйүнчө сенин кандай өзүң эмнеге шыгың бар экенин билбейсиң. Туура айтасыз. Ошо бир адамдарды мен мисалы отуруп байкап калдым. Бир нерсе жасап көрүшүп эле, ой, менден акасы жакшы дизайнер чыгат экен. Мен буга чейин аракет кылып көргөн эмесмин. Адамдардын шыгы бар да, ошондойчу. Кээ бир адамдар мисалы отуруп туруп эле ошол карантин учурунда болду, бирөө ыр жазып койду да, буга чейин бир да ыр анан ошол учурда отуруп ыр жазып коюптур. Ошо сыяктуу таланттарыңар болуп кетсе, таланттарыңар бар болчу болсо, сөзсүз түрдө ошо талантка баргыла. Бирок ойлонуп аткан болсоңор, программированияга баргыла. Туура айтасыз. Университетке барайынбы же буткемпке барайынбы деп сурап калат. Ошондой жаш муундарга кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Университетте силер только программированияны эмес, бул силер аякта жашаганды да үйрөнөсүңөр, адамдар менен мамиле түзгөндү. Силер мисалы кийин чоң компанияга келгенде жөн эле отуруп алып ошо кодирование кыла бербейсиңер да. Аяктан адам менен сүйлөшүш керек, түрдүү адамдар болот. Кичинекей компанияда иштейсиңерби, чоң компанияда иштейсиңерби, адамдардын характерлери ар кандай, менеджерлер болот. Сен кыздар болот, эркектер болот, баары менен мамиле түзгөндү үйрөнүш керек. Сен мисалы 11-ди бүткөндө жаңы көп нерсени, даже жашоону көрө элексиң, көп нерсени үйрөнө элексиң. Ошол нерселерди университеттен көрөсүң. Балким көбүрөөк убакыт кетиши мүмкүн, бирок сен ошол азыр сенин окуучу убагыңды өткөрбөй окуп алыш керек. Сөзсүз түрдө окугула, сөзсүз түрдө университетти бүтүргүлө, ошо туура кесипти тандап алгыла. Андан кийин эгер университетти бүткөндөн кийин ошол профессияңар боюнча жумуш таба албай калсаңар, если университеттин результаты анча жакшы болбой калса, анда ошо дагы дополнительный кошумча курстарга баргыла. Дагы үйрөнө бересиңер. Азыркы заманда постоянно өзүн өзү адам өнүктүрүп туруш керек. Анткени азыркы заман ошондой. Мурунку эски стереотиптер калыш керек. Заманга жараша. Туура айтасыз. Заманбап болушубуз керек. Аябай туура, мен да кошулам. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот деп айткандай, эгерде бизде жашоо сиздин мындай жашыңыз окуганга убакыт берип атса, окууга инвестиция кылыш керек дейм да. 11-классты бүтүп жатасыз, сиз 4 жыл окуй турган, сизде убакыт бар. Каяка шашасыз? Шашпай университетти окуп, университеттин өзүнүн атмосферасын, студенттик күндүн атмосферасын
жашоодо кийин жашап кете турган опытты университет берет. Ошону алып, анан университеттен билимиңиздин куржунуңузду билимге толтуруп анан чыгыңыз деп айтмакмын да, ошо бүтүрүүчүлөргө дагы. Эч качан иштегенге шашпаңыздар. Ар дайым ар бир адам өзүнүн келечегине жана өзүнүн билимине инвестиция кылгандан коркпош керек. Мен дагы бир кеңеш айтмакмын ушуга кошуп. Эгерде 11 классты бүтүп университетке тапшырып жатсаңыз, Наргиз эже айткандай, туура кесип тандаңыз биринчиден. Туура багытты тандаңыз. Адан сырткары саморазвитияны эч качан токтотпогула. Азыр интернеттин заманы, азыр 21 кылымда интернетте аябай көптөгөн маалымат бар. Мен элестетем да, мен азыр 11 классты бүтүп жатып, келечектеги кесибимди тандап жатсам, университеттен сырткары күнүнө 1 саат же күнүнө 2 саат мен интернеттен 4 жыл бою ар кандай курстарды, сабактарды алсам, менден өткөн мыкты адиси болбой калса керек деп. Ошого ошондой адиси сиз болуңуз демекмин. Эгерде 1 жылда сиз 4 курска чейин жылына бирден тил үйрөнсөңүз деле, сиз университетти бүткүчө 4 тилди билген мыкты адиси болосуз. Допустим, Java, JavaScript, Python, PHP сыяктуу 4 тилди 4 жыл үйрөнсөңүз, ошого убактыңарды туура колдонгула, ресурстарды туура колдонуп, билимге инвестицияны кылгандан коркпогула, бат-баттан иштеп, маркетке чыкканга шашпагыла демекмин. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы менен болгон кандай жакшы. Дагы кошумча алып кетейин. Ошол университеттерде же мектептерде сессия болуп турат, ар кандай тесттер, экзамендер болуп турат да. Ошонун баардыгын эмне кереги бар дечим да, эми окуп атабыз, окуп койсок болду деп. Ошол окуп аткан учурда, ошон үчүн мен азыркы окуп аткандар түшүнүп эле атам эмне кереги бар деп айткан үчүн мен дагы ошол эмеден көрсө ошол эле тесттер, ошол эле экзамендер бизди келечектеги интервьюга даярдайт. Интервьюну силер ошол экзамен катары кабыл алышыңар керек. Анткени, мисалы, даже университеттеги сессиялар, силер 1 жылда эмне теманы өтсөңөр, же болбосо ушу 3 айда бир сессияга 3 айда эмне теманы өтсөңөр, ошол эле теманы сурайт, определенный бир китептерди берет, ошол эле китепти сурайт да. Интервьюда силерде канча жашта болсоңор, же резюмеңерде эмнеде жазсаңар, ошол бүт жашооңорду сурап чыгат да. Бул бүт жашооңорду айтып бересиңер деген сыяктуу да. Бул эң оор экзамендердин бири болот. Андан кийин, эгер силер ал интервьюдан өттүңөр дейли, если университетте көп сессияларда жакшы жооп берсеңер, бул интервью силерге оор болбойт, интервьюдан да оңой өтөсүңөр. Интервьюдан өткөндөн кийин, мисалы, мен азыр компанияда абдан көп выступленияларды кылам, демонстрацияларды кылам. Кылып жаткан учурда өзүмдүн эле темам боюнча өзүмдүн компаниямда ар кайсы эпташтарга, башка командаларга, вообще тааныбаган вице-президенттерге кылам. Биздин компания чоң болгон үчүн, аякта 10 жыл, 15 жылдан бери иштегендер бар. Автоматизация жаңы болгон үчүн мен ошолорго автоматизация жөнүндө көп демонстрациялар кылам. Анан алар отуруп алып менден ар кандай суроолор сурашат. Мен ошолорду дагы экзамен катары алам да. Силер университетте ошол экзамендерди кечке өтө берип, сессияларды өтө берип, силер ошого бышып, уже даяр болуп каласыңар. Жумушка келгенде ушундай нерселерден оңой өтөсүңөр. Туура айтасыз. Ушундай ийгиликтердин, ушундай успехтериңиздердин күлүүчү сыры эмнеде? Кандай сырларыңыз бар? Секреттериңиз жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Секрет деле жок. Мага айтышат, ошо англисче self-motivated деп коет. Кошумча мотивациянын кереги жок. Өзүм эле постоянно алдыга умтула берем. Постоянно изденип турам. Жаңы нерселерге даярмын. Коркушум мүмкүн, бирок корксом дагы ошону кылгым келет, если кызыксам. Ошол эле азыркы демонстрацияда мен элдин астынан сүйлөгөндөн абдан коркчумун. Биринчи күнү менеджерим айтканда коркуп айткам, мен корком, кичине уялам дедим да. Мен алардын эч кимисин тааныбайт экенмин. Коркпой эле кой, айткан эле нерсеңди ошого эле айтып бер деди. Макул дедим. Ошентип анан башталып кетти да. Коркпогула, дагы корксоңор дагы кылгыла, анткени результаты жагат. Анан
өзүңөр бактылуу болгонго аракет кылгыла. Башка жактан издебей, ищите внутри себя дегендей, бир нерсе бактылуу кылбайт, силер өзүңөрдү адам өзү бактылуу кылат да. Эмне кичинекей нерселер болсо да ошого бактылуу болгонго сүйүнөм. Дайыма ошо Кудайга рахмат айтып турам. Кичинекей нерсе берсе дагы, чоң нерсе берсе дагы ошо жок деп, тигил жок, бул жок деп капа болбогула, ошону айтмакмын. Тигини билбейм же муну билбейм деген сыяктуу нерселерден коркпош керек экен. Мен мурун мен деле коркчумун, бирок мейли кылып көрөйүнчү деп атып эле анан болуп жакшы болуп кетет. Так что коркпой баардыгын кыла бергиле. Ошо секрет жок эч кандай. Чоң рахмат сизге, Наргиз эже, убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен келип бөлүшүп бергениңизге. Сизге дагы будан дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз, үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз. Ар дайым ошентип күлүп, жайнап, жаркылдап, позитив энергияңыз менен бөлүшүп жүрө бериңиз. Айдан сага да рахмат. Ошо адамдарга көп информация, маалымат бергениңе абдан чоң рахмат. Сага чоң ийгиликтерди каалайм. Анан баардыгыңыздар ошо карантин учурунда ден соолукта болгула, оорубагыла.